Бала чагы согуш жылдарына туш келип, кыйын учурларды баштан кечирген өспүрүмдөрдүн катарында болгон Шарапат апа 95 жашта. Орогоруп, машак терип, кандуу согуш жылдарында кан майданга салым кошуп келген балдардын аракетин айткан ардагер ал күндөрдү дайым эскерет. Элдин турмушу кыйын эле болду. Бирок эл чыдамдуу. Аябай чыдадык. Машак тердик, тигинтип биттик. Анан согушка карата подаркалар жиберип турдук. Байпак соктук, мейли соктук. Күндүр түндүр анда жан ташып биз дагы ушу согуш жылдарында ушундай болду да. Өзүбүз окуп жүрүп дагы түн ичинде дагы байпак соктубуз да. Ошолорду фронтка берип жүрдүк. Кадимкидей тапшырып жана ушинтип берип жүрдүк. Согуш жылдарындагы кыйын кезең, ачкачылык, жакындан айрылгандардын муңзары, кан майдан деп жан үрөгөн тылдагы эмгекчилерди эскерген ардагер ар дайым жаштарга акыл насаатын айтып келет. Жаркын келечек үчүн жан курман кылган жоокерлердин эрдиктери түбөлүк тарых экенин айтып, агартуу тармагында дээрлик 30 жыл эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Согуш бүттү дегенде жөн эле андай кубанч болбос дүйнөдө. Аябай кубандык. Жөн эле ыйладык кубанганыбыздан. Балдар эместиги чоңдор кадимкидей ыйлашпадыбы. Кудай берди, биз жеңдик Германияны деп. Аябай еттик да, ошондой болду. Абышканда согуштун ардагери. Согушта көп немелерди өткөргөн башынан. Анан кийин Аман-Эсен келди. Муну аябай сыйлаган. Китеби чыккан. Бактылуум ушундай апам бар. Атам дагы согуштун ардагери болгон. Бардыгы тең. Атамдын эмгеги биздин бардыгыбыз ушундай өсүп өндүк. Өкмөтүмө да рахмат. Ушундай камкордук көрүп, внимание кылып, апамдын жашын бир 5 жылга узартып койдуңар го бүгүн. Өмүрлүк жолдошу Сабыр Намазалиев да согуш ардагери болгон. Кан майдандан кайтып келген соң Шарапат апага баш кошуп 9 балалуу болушкан. Оруктагы оор күндөрдү баштан кечирген ардагер агартуу тармагына салым кошуп, эл ичинде сыймыктуу карылыктын доорун сүрүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Мадина Бакирова, Түп району.